Курултай маселелерди реалдуу чечкен аянтча болот. Мындай пикирин мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов элдик курултайды өткөрүү жана делегаттарды шайлоо боюнча ишти координациялоо боюнча уюштуруу комитеттин жыйынында айтты. Отурумга комитеттин мүчөлөрү, тиешелүү мамлекеттик органдардын жана президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү видеоконференц байланыш аркылуу катышты. Акыркы күндөрү президенттин администрациясына айрым коомдук ишмерлерден курултайга катышуу үчүн атайын тизме түзүү сунушу келип жатканын айткан мамлекеттик катчы бул жолку курултайга атайын ардактуу коноктор чакырылбай турганын, курултай маселелерди реалдуу чечкен, жумуш алып барган аянтча болоорун билдирди. Алар окуп чыгышат, даярданышат, анан добуш берүүгө катышат. Элдик курултайды өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык атайын же кошумча тизме түзүү каралган эмес. Элдик курултайга быйыл шайланган делегаттар гана катыша алат. Алардын саны 700 адамдан турат. Анын ичинен республиканын бардык аймактарынан 640, этностук өкүлчүлүктөрдөн 30 жана чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 30 делегат. Учурда чет өлкөдөн делегат болуп шайлангандар Борбор калаага келе баштады. Маселен, Түркиянын Кыргыз жарандары көп 3 ири шаарынан 3 делегат келет. Алардын ичинен Анталия шаарынан келген өкүлдүн курултайда кандай маселелерди көтөрүүнү көздөп жаткандыгын сурап көрдүк. Азыр Түркияда жашап жаткандардын эң маанилүү проблемасы ошол легалдуу калуу проблемасы да. Эмнеге дегенде Түркиядагы баягы Россия менен Украинанын ортосундагы конфликтке байланыштуу миллиондогон көчмөндөр Түркияга келген эле. Анан Түркия Жумурияты ошол ички миграцияны тартипке аламын деп көптөгөн Түркия экономикасына пайдалуу эмес адамдарга отурганга, жашаганга уруксат бербей жатат да. Ошонун катарында кыргыз граждандарына дагы ошол проблемага душар болуп жатат. Биздин асыл максатыбыз ошол проблеманы чечип, Түркияда жашап жаткан кыргыздардын ал экономикага, мамлекетке пайдалуу экендигин айтып түшүндүрүп, ошону менен эле бирге Кыргызстанда жашап жаткан түрк граждандары үчүн дагы ыңгайлуу жашоо шарттарын түзсөк, бир тууган мамлекет үчүн жеңилдик болот деп ойлойбуз. Кошумчалай кетсек, алдыдагы курултайга делегаттардан сырткары жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышат.